Бар болуңуздар, ардактуу баалуу сөзгө баам салуучулар. Кезекте белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер акын Чыныбай Турсунбековдун «Аял» чыгармасы. Эркек сенсиң, капитаны кеменин, бирок кайда болсун айдайм дебегин. Ал анткени сен арзыган аялдын алаканы чексиз деңиз дегениң. Кана эркегим, жигит болсоң сүзүп өт, деп аяосуз алай дүлөй түшүрөт. Анын күчүн жок дегенде бир жолу көк деңизге чөгүп көргөн түшүнөт. Сыноосунан өтсөң дүйнө чалкыган, азабын да дароо унутуп калчу жан. Чоң сапарды эңсеп чыккан кемеңда сүзөт жетим толкунунун артынан. Толкунунун аркасынан келесиң, сен капитан эмес, эми кемесиң. Кайра бороон болсо ажырап калчудай, бек кучактап алган деңиз денесин. Чыныбай Турсунбековдун «Аял» аттуу ырын уктуңуздар. Чындыкка аталышындагы ыры. Чымылдап чуркап жүргөн аз, чырылдап сага күйгөн аз. Коркушкан менен бардыгы, о чындык сени сүйгөн аз. Карманып алып бетине, бөлүнө калып экиге, кагышкан элде сен эмес, издешет пайда өзүнө. Миң түрдүү жалган чубуруп, чындыкпыз дешип куулуп, келишет сенден жүзесе, жүрөккө жакын туюлуп. О чындык кандай ачуусуң, өзгөдө жаттай катуусуң, жалтанып турат арстандар, бүлөгөн айга азуусун. Жаралуу жапан дүйнөдө сен жалгыз, жалган миң беле. Жашайсың эркин учалбай, жаткансып чыкпас түрмөдө. Чымылдап чуркап жүргөн аз, чыркырап сага күйгөн аз. Коркушкан менен бардыгы, о чындык сени сүйгөн аз. Чындыкка аталышындагы ырын уктуңуздар. Кезекте жетимдер чыгармасын сунуштайбыз. Жетимдерди көрсөм иштен сызамын, турмуш эрте тартыптыр деп тузагын. Өз балдарын таштап кеткен кароосуз аталарга, энелерге ызамын. Байкуш балдар куу турмушка кор болот, жокчулуктун зарын тартып ойлонот. Тынчсызданам, ата-энелик сезими, ата-энени көрбөй кантип ойгонот. Жетимдердин сүйүнчүсү суралбайт, буту басса эч ким ага кубанбайт. Атасынан тили чыккан кезинде балам деген жылуу сөздү уга албайт. Эркелөөнү жакшы көрүп аларда, эртелигеч батат таттуу кыялга, бирок жумшак кол эненин жетишпейт, чуркап келсе маңдайынан сылаарга. Жол жана эне чыгармасы сунушталат. Жол эле жолдой чубалган, белеске чыккан, куланган. Жаш балдар гана келишип, жарышып ойноп кубанган. Чоңдор көп маани берчү эмес, иш чыгып калса эртегеч, машина тосуп ал жолдон шаарга барып келчү элек. Бир гана эне таякчан, күчүнөн тайып бараткан, калаага кеткен жалгызын күтүүчү ошол тараптан. Оңуган жоолук башында, отурчу көнгөн ташында, согуштан улам эринен айрылган дешчү жашында. Энени үмүт жеңүүчү, эртелеп жолго келүүчү, жолго оолун эне узатып, жатканын эстей берүүчү. Каралдым, окуп адам бол, кай жерде жүрсөң аман бол, кайрылып кайта келгенче каттарың менен караан бол. Баласы болсо ошол жаш эле, кыялга катуу маселе, кыйкырган узап баратып, күт эне, келем бат эле. Канчага бул жол бак берди, канчаны бул жол ап келди, бир гана ошол баладан ай жылдар кыйла бат келди. Калың ой басып кабагын, курдашы кылып таягын, келчене жолго кээ бирде тумагын алып баланын. Бир жолу келген каталып, сүйүнүп көзгө жаш алып, тың болуп баскан турганы,
қалғандай еле жашарып. Телміріп арбір түшкөнгө, кетчү кеч қимыл бүткөндө. Жолдағы аға қошылып, үйрөнгөн киши күткөнгө. Жол эле жолдой ағылған, бозомтук жоолук салынған, бір ғана эне ал жолго баруучу күндө айылдан. Жол жана эне чыгармасын уктуңуздар. Кыргыз бойдон өлө токшойм баамымда аталышындагы ырс аттары менен тааныштырам. Керек жаштын даамы кетпей оозуман, карайым бүгүн кейиш жашоо тоосунан. Эмнеликтен жаагын баспай бала ыйлап, кайгы угулат аккан суунун доошунан. Кайда күлүк алыстыкка жүгүрчү, барбы келин кайнатага жүгүнчү. Укук алдың өз тилиңде сүйлөөгө, деп эмнеге сурабайбыз биз сүйүнчү. Кээде башым калкалар жай таппаган, шаардан бүгүн жер алдым деп мактанам. О кудурет, элди кимдер башкарат, кыргыз атам жерди кимге таштаган. Кулагыма жетет толкун добушу, чындап катуу билем көлдүн оорусу. Бир кезекте кайтчу адамдар айыгып, азырандан ооруп кайтат соо киши. Мен күлкүгө тунуп турар чагымда, ачуу жаштын тагы калды жаагымда. Кийин балам ким болоорун билбеймин, кыргыз бойдон өлө токшойм баамымда. Акындын бул чыгармасынан кийинки ырсаптары эне тилге арналат. Тил. Көчөлөрдөн, автобустун ичинен буруу тилдүү кыргыздарга кезигем. Балким алар түшүнүшпөйт мен анча, мен даларды чала моңол түшүнөм. Болом чоочун эл ичинде жүргөндөй, чоочун тилди бираз билгендей. Алар дагы ак калпакты башына кызыкчылык үчүн гана кийгендей. Бир кишини көрсөң иштен тилдейсиң, кир кийимди таз этиңе кийбейсиң. Эки тилди элдир-селдир билгенче, тагдыр мага бир жакшына тил берсин. Эне тилиң эртең өлөт деселе, даярмын мен бүгүн өлүп кетүүгө, деген сөзүн Гамзатовдун кайрадан салгым келет ар бир адам эсине. Сиздер белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер акын Чыныбай Турсунбековдун ырсаптарын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.